Бул жылы суунун деңгээли көп келгенинен улам аны менен катар сайдын деңгээли төмөн түшүп кеткендиктен Көгарт дарыясы Сузак районундагы 6 участкасына кооптуулук жаратууда. Бүгүнкү иш сапардын жүрүшү мына ушул кооптуу делген аймактардан башталды. Кызыл Туу айыл аймагына караган Көгарт дарыясынын 5 чакырымы бекемделүүгө муктаж. Айылда жер иштеткен жарандардын эгин жерлери 2007 жылы суу алып кеткен. Ошондон бери айылдыктар 50 гектар жерине эгин эгүүдөн кооптонуп турат. Андан сырткары эки айылдагы жашоочулардын үйлөрүнө кооптуулук жаратат. Акыркы дамбадан кийинки дамбага чейинки аралыкты улап берсе 300 метр бар да. 300 метр биз 300 метрге бергенбиз, кайрылуу жазганбыз. Ошону эле улап берсе көп маселелер ушундан чечилип калат. Андан кийинки деле бизде калганча андан кийин деле проблемаларыбыз көп. Орто Сай деген айылыбыз бар. Ушул эле мына жаңа Чын этеги жагында Орто Сай деген айылыбыз бар. Ал эми Кара Дарыядагы 20 коргоочу тосмо буга чейин сел жана суу ташкындарын коргоо бөлүмү тарабынан 2 чакырым жерге дамба куруу каралган. Бүгүнкү күндө анын 637 метри гана курулуп бүткөрүлгөн. Калган бөлүгү каражаттын тартыштыгынан токтоп турат. Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасы болуп эсептелет дарыя. Сол жеги Өзбекстан тарап, оң тарабы Кыргызстан тарап болгондуктан бул ишти тез арада жүргүзүш керек да негизи. Андан сырткары бул жерде чек ара заставалары күзүрмөн даярдыкта ушул жерде кайтаруу иштерин жүргүзөт. Эгер ушул дамба 2 километрдин бардыгы бүтүп кеткен болсо, ушул служба кылган балдардын дагы жолдо жүрүүсүнө ыңгайлуу шарттар түзүлмөк. Мына ушул дамбаларды курууга буга чейин өкмөт тарабынан бөлүнгөн каражат пандемиялык шартка байланыштуу ажыратылбай калган. Учурда курулуш иштери токтоп калган. Мындан улам бүгүн облус башчысы жеринен таанышып, каражат маселесин чечүү жолдорун карап жатат. Ынтымак айылындагы көпүрөдөн өткөн порогдор жээлип кеткен, суунун көлөмү түшүп кеткен. Азыр биринчи порогду жеген болсо, анда көпүрөнүн кулап түшүүнө мындай кооптонуу бар да. Ошондуктан эң биринчи ошол порогдорду жасашыбыз керек. Андан сырткары баягы Минсовхоз Ленин айыл өкмөтүндөгү дамбаны 200 метр улаш керек, айылга кирип кетпеш үчүн. Анан Кара Дарыядагы дамбаны 200 метр ушул айылга кирбеш үчүн быйыл жасаганга аракет кылабыз. Жалал-Абад облустук сел жана суу ташкындарын коргоо бөлүмүнө караган 72 коргоочу тосмо бар. Бул тосмолор айыл жеринде жайгашкан 8144 турак жайды. Андан сырткары айыл чарба жерлериндеги сел жана суу ташкындарын коргойт. Аталган бөлүм бул жылды облус боюнча 9 объектини бүткөрүү каралган болсо, азыркы учурда анын 2 бүткөрүлүп, жетөөсүндө иш жүрүп жатат. Жаңылай Болотбекова, Буркан Бекматов, Сузак району.